Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновдун үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу маалыматты ал өзү Т медиага ырастады. Сайпидинов үйүн тинтүүгө алганын себебин УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин адвокаты Сабай айылдык кеңешиндеги депутатынын таасири бар экенин айтты. Ошондой эле аталган күч органынын кадамын саясий куугунтук деп баалап, Камчыбек Ташиевге ачык кайрылуу жасай турганын билдирди. Бала чаканы чочутушуп, үйүмдү тинтүүгө алыптыр УКМК. Бакиевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун учурунда да мындай болгон эмес. Өтө эле кыйнап жиберишти. Жаш кадрларды ушинтип сындыра берсе, эртең эмне болот? Мен өкмөткө барганда бюджет 14 миллион болчу. Аз убакыттын ичинде мен 29 миллионго көтөрдүм. Бирдеке болсо эле Райым миллиондун өкүл баласы. Ошондой нерселерди айтат. Мен азыр видео кайрылуу жасайм Камчыбек Ташиевге. Саясий куугунтук кылып жатат. Бир дагы чакыруу бербеди. Чалып эле айтып коелу. Болбосо чакыруу берип жиберели дейт. Шалаакылык иштери да бул саясий куугунтук болуп жатат, деди Сайпидинов. Сайпидинов 6 ноябрда анын офисин каршылаштары талкалап кетишкенин, аларга иш козголбой кайра өзүнө иш козголгонун билдирди. Ошондо Данияр Төлөнов аттуу аткаминер Асылбек Жээнбековго кошулуп, өткөн парламенттик шайлоодо саясий куугунтук кылышканын кошумчалады. Ал эми өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нургыз Кадырбекова Сарай жана Сабай айыл өкмөтүндө финансылык мыйзам бузуулар бар экенин, аны УКМК териштирип жатканын кошумчалады. Урматтуу мекендештер, урматтуу коомчулук, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен Сайпидинов Мунарбек Акимжанович, мен Сабай айыл өкмөтүнүн башчысымын. Кечээ күнү 6:40 чамасында эртең менен улуттук коопсуздуктун кызматкерлери үйүмө барып тинтүү жүргүзүптүр. Мен ойлойм, бул саясий куугунтук деп. Мен 2016 Сабай айыл өкмөтүнө келгенимде бюджет 14 миллион болчу. Бүгүнкү күндө Сабай айыл өкмөтүнүн жамааты менен 29 миллион сомго көтөрдүк. Ошондой эле кечээ күнү 6 октябрда болуп аткан окуяларда келип, менин бөлмөмдү талкалап, жогорку кеңештин депутаты Төлөнов Данияр, ошондой эле анын жанындагылар, ошо айыл кеңеш депутаттары келип талкалап кеткен. Алардын үстүнөн иш жүргүзбөй, бүгүнкү күндө менин үстүмө иш жүргүзүп жатат. Ошондой эле айыл кеңештин депутаты бар, Замир деген адвокат. Сиздин адвокаты болуп жүргөм деди. Мен Камчыбек Кыдыршаев менен жакшымын деп, коомчулукта элге ар кимге айтып, булардын үстүнөн мындай кылабыз, андай кылабыз деп сиздин алтыңызды сатып жүрөт. Ар дайым бирдеке болсо эле ушу Райым Матраевдин өкүл баласы деп эле куугунтай беришет. Райым Матраев, ал менин өкүл атам, ал өз жолунда, мен өз жолумда жүрөм. Эмнеге ар дайым ушундай саясий куугунтук боло берет жаштарга? Өткөнкү шайлоодо дагы Асылбек Жээнбековдун дагы куугунтугун айландым мен. Көрбөгөн күндү көрсөтүштү. Сиздер айткандай жаштар келсин, жаштар иштесин деп, жаштарга мүмкүнчүлүк түзбөйлө саясий куугунтук жүргүзүп жатышат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден суранам, эгерде чындыкты билгиңиз келсе, мени өз кабылдамаңызды кабыл алып коюңузду суранам.